Башка урган, 3-4 жолу урган. Ерлан Еркебаев учурда 6 класстын окуучусу. Мындан 2 жыл мурда англис тили мугалими башына сөөмөйү менен ургандыгын айтат. Учурда башы ооругандыгынан облустук оорукананын балдар бөлүмүндө дарыланууда. Акалачандарда баланын баш сөөгү зыянга учураганын аныкташкан. Посттравматическая энцефалопатия с астеноневротизм синдромом депчи. Ошондой бул диагноз неврологдун көрүүсүнөн кийин такталган. Мындай көрүнгөндө көрүнүп эле турат, кол менен кармаганда ошол теменный кости ошол кычайган жер көрүнүп эле турат. 2 жыл мурун 4-класста чет тилди отурсак, чет тил жакшы түшүнбөй окубасак, эжеке тапшырманы сурады. Сурагандан мана келди, аман урду. Уруп жооп бере албаган, уруп эле кылды, Турдубекке келди. Турдубек аман таякман уруп Турдубек келип, Турдубекке кесе таяк сынып калды. Алдыда Турдубектин алдыда шерик отурат эле Ерлан. Аны экөөнү Шакекмөр, Кадырды Шакекмөр Кадыр кача калган, башыга секинтиде Ерландын башы жайып калган. Токмоктолгон окуучу мектепке да келе албай, башы тез ооруп калган. Окуу жылы башталгандан тартып, жарым жыл ичинде 1 ай гана сабакка катышкан. 2 жыл мурда сабаган мугалим менен өз ара келишип, эч бир жерге арыз менен кайрылышкан эмес. Эми убакыт өткөн соң окутуучу жоопкерчиликтен качууда дешет жабырлануучулар. Сентябрдан бери мектепке көп кесе 1 ай зорго келди. Келет, башы чыдабайт, ыстыкка чыдабайт, суукка чыдабайт, эне башы. Үйгө барам. Эртеси күнү сал ушу кеч болсо, вообще ушу саат 1-2 чейин уктай албайт да. Ойдолоктоп уктайт. Таң атканда тура албайт. Саат 8-9-10 болсо тура албайт. Башым ооруп атат. Келишимде сүйлөшкөндөр булар. Карап беребиз, ар айылтайда барып көрүп турабыз. Баланы жакшы окуша дегендер. Аны эми арадан ай жыл өтүп калды. Бала орусчан болуп калды, ооруп атат. Анчада баланы ушу личинасын көтөрүп турса бизге карап. Ошо ар 6 айда болобу, 1 жылда 2 жолу же 1 жолу ушу личинасын карап берсе, биздин талап ушул дейт. Башка не дейсиң? Деген менен англис тили мугалими жогорудагы айыптоолорду четке кагат. Окуучуга олуттуу зыян келтирбегендигин, сабакка тоскоолдук кылган үчүн чекесине түртүп койгонмун дейт. Бул үчүн Оштогу томографияга да алып барып текшертип келген. Анда эч кандай зыян болбогондугу аныкталганын билдирди. Бала сабагыма тоскоолдук кылганынан чекесине баланын кол менен түртүп эле койгонмун да. Анан түртүп эле койгом негизи. Кийин анын ата-энеси келди, сен ушинтип эме шакек менен урупсуң деп. Мен урган жокмун десем, урупсуң деп эме кылганынан анан Ошко больницага барып көрсөтүп келдим. Анан ал жактан таза деп чыгарып берген баланы. Анан азыр эми келип алып, 2 жылдан кийин кайра келип алып, эми дарылатасың деп атат да. Жогорудагы окуя боюнча облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы соттук экспертиза дайындалганын билдирди. Анын жыйынтыгы менен гана тиешелүү жактарга карата иш козголоору же козголбостугу дайын болот. Нургазы Жайнаков, 7 канал Баткен өкүлчүлүгү.